Номер 18 мектеп лицейи, предмет музыка, мугалим Ильяр Казанорозгүл. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү болгон окуучуларым? Баарыңарга мен ачык маанай каалаймын. Келгиле анда музыка китептерибизди алып, бүгүнкү сабактарга көңүлүбүздү буралы. Музыка китебибиздин 15-бетин ачып, бүгүнкү тема менен таанышалы. Сабактын темасы керемет добуштуу ооз комуз. Анда эмесе баарыбыз кунт коюп сабакка көңүлүбүздү буралы. Элдик музыкалык аспаптарга бул темир ооз комуз жана жыгач ооз комуз кирет. Ооз комуздар негизинен элибиздеги байыркы музыкалык аспаптарынын бири ооз комуздар. Ооз комуздун эки түрү бар: темир ооз комуз жана жыгач ооз комуз. Алар өзүлөрүнүн кайталангыс добуш өзгөчөлүктөрү, темирдин бөтөнчө кооздугу менен айырмаланат. Темир ооз комуз курч темирден жасалат. Бул музыкалык аспап көлөмү жагынан кичине келип, тулкусун тишке тийгизип, темир ооз комуздун тилин сөөмөй менен кагып ойношот. Темир ооз комуздун аты айтып тургандай эле темирден, жезден, күмүштөн, колодон жасалат. Ал эми тили жалаң гана болоттон жасалат. Өткөн замандарда аспаптын жездеги жасалганы да көп кездешкен. Ошондуктан аны жез комуз деп да аташышкан. Анда эмесе темирден жана жыгачтан ооз комуздун бир канча түрлөрү бар. Темир ооз комуз байыркы замандан бери эле келе жаткан какма аспап. Ал темирден жасалгандыктан темир комуз деп дагы аталат. Жыгач ооз комуз Кыргыздын эң байыркы тилдүү какма музыкалык аспабы. Ал сары жыгач, жылгын, шилби жана башкадан сызгычтай жукартылып, ортосуна өзүнөн тил чыгарылып жасалат. Өткөн замандарда аспапта көбүнчө кыз келиндер ойношкон. Темир ооз комуздун жезден жасалганы да көп кездешет. Ошондуктан аны илгери жез комуз деп да аташкан. Аспаптын мындай аталышын Манас эпосунан дагы жолуктурабыз. Манастын канекей эне да ооз комуз каккандыгы айтылат. Канекей эненин кичине кезиндеги аты Сани Рабига, аны Саани Раби деп да аташкан. Балдар, Манас эпосун баардыгыбыз билебиз. Демек, канекей ким эле? Канекей энебиз дагы мурунтан ооз комуз каккандыгы мына ошол Манас эпосунда айтылган экен. Кыз чыгып тосуп кылкылдап, желбиреп сүйлөп Сани кыз жез комуздай шыңкылдап. Манас эпосунан айтылган ыр. Жыгач ооз комуз тили менен жаагы бирге жыгачтан жасалган жалпак аспап. Жыгач ооз комуз негизинен сары жыгачтан, шилбиден, бөрү жыгачтан, чычырканактан, катуу бадалдардан, аса муса бадалынан жасалат. Аспаптын тилине тагылган жип какма боо, тил менен жаактарды бириктирген түпкү жагындагы көзөнөккө акак шуру тагылып, чачыланган жип түймө боо деп аталат. Аспапта добуш чыгаруу аны аткаруучунун эриндерине жакындатып, какпа боону кескин тартуу менен пайда болот. Жыгач ооз комузда көкөк, боз үй, жайлоодо сыяктуу күүлөр аткарылат. Өзүңөр байкагандай эле темир ооз комуздун дагы жасалышын көрүп жатабыз, Анда эмесе эсибизге сактап алалы. Темир ооз комуз бул темир, күмүш, жезден жасалат. Ал эми жыгач ооз комуз чычырканак, шилби, аса муса, бөрү карагаттан жана мына ошол аса муса бадалынан, жыгачтарынан жасалат. Андан ары
Бурулчанын селкинчек деген күүсүнү баарыбыз чогуу көңүл буралы. Селкинчек күүсү алгач Темир Ооз комузда аткарылган. Бул күүнү жалпы эл атагы чыккан Залкар Темир Ооз комузчу Бурулча Осмонбек кызы жараткан. Күү бара-бара Бурулчанын селкинчек деген ат менен эл ичине тараган. Атактуу комузчу Чалагыз Иманкул уулу Ооз комуз күүлөрүн угуп, кумарын кандырыш үчүн Бурулчанын үйүнө барып калат. Ошондо Чалагыз керегенин башындагы Темир Ооз комузду улам карай бергенинен байкаган Бурулча Темир Ооз комуз менен селкинчек күүсүн аткарат. Темир Ооз комуздун үнү болот. Экинчи күүсүн андан да укмуштуу аткарып берет. Кез-кезде созулонто ышкыртып, комузду оозунан алып, колун өйдө көтөрүп, сөөмөйүн тегеретип келип, кайра кагуусун улантат. Ошентип, Чалагыз комузчу Бурулчанын селкинчек күүсүн үйрөнүп кайтат. Бурулча 1840-жылы Ысык көлдүн көңөйүндөгү Өрүктүдө туулган. Ал кичинесинен эркекче кийинип, ат жакшысын минип, ит агытып, куш салып, ууга аттанып, эр жигит сымал бой тарткан. Андан тышкары, ал эми үй ичинде Темир Ооз комуздун кагып, керемет күүлөрдү жаратып, сайма сайып, шырда коюп, чай, чий чырмап, асыл нарк боюнча эрезеге жеткен. Көптүн көңүлүн өзүнө буруп, Бурулча күндүз бака-шака эмгек башында болсо, кечкисин оюн күлкү, ыр-күү коштолгон таң тамашанын кашында болгон. 1916-жылы улуу үркүндө Каркыранын белинде 76 жаш курагында каза болгон. Селкинчек күүсү кийинчерээк комуз, кыл-кыяк, чоор аспаптарында кеңири ойнолуп келет. Бурулча калтырган мурастарын Мураталы, Карамолду, Ыбырай сыяктуу залкарлардан репертуарында кеңири кездештиребиз. Анда эмесе балдар, мына ошол селкинчек деген күүнү ким жаратканын баарыбыз байкап алдык, Андан ары сөзү Темиркул Үмөталиевдики, ал эми обону элдики болгон Ой комузчу деген ырын оонун жана эмнесин музыкасын чогуу байкап көрөлү. Ой комузчу, учерти койчу комузду, эл жиресине жүрөгай бийик чыгар добушту. Мураталы сайраккан сынган Ой комузчу ыры негизинен 3 куплеттен турат. Бул бий мүнөздө келет. Мунун музыкасын эл өзү жаратып, мына ошондон музыкасы элдики деп аталган. Сөзү Темиркул Үмөталиевдики. Ой комузчу ырында көбүнө эсе комуз жөнүндөгү, комуздагы чыккан күүлөрдүн айтылыштары айтылган. Эгерде бүгүнкү темалар силерге түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырма балдар. Шакен Жоробекова ким болгон? Өз алдыңарча 19-беттеги Шакен Жоробекова дегенди окуйсуңар жана ал ким болгон экенин мага түшүнүгүңөрдү айтып бересиңер. Бүгүнкү сабактарыбыз ушул менен жыйынтыкталды. Кийинки сабактарга чейин көрүшкөнчө саламатта калгыла.